Assalamualaikum, Müslüman tuğanlarım, mekendeşlerim. İlk günden beri talkılı otkanı blogerler jönünde bu sözді men özüm algan jokmун. Sebep men de özüm de bilem, kayсы вакытта эмнени тартышты. Мен да бул баягы сумма жөнүндө тарткан эмесмин. Эмнени тартышты, эмне кылышты мен өзüm билемин. Бирок бирөөгө зыянын тийгизбегенге аракет кылып иштеп жүрөбүз да. Бул жерде блогер чүрөйлөрдө кайра кайра кемситүү өтө туура эмес. Мухаммед Бутуганын бир аз акырын эмоция калтырганда деле бир аз өзүңөргө келгенден кийин дагы кайрылуу жасап койсоңуздар болот туугандар. Кайра кайра бир сөздү кайра кайталай бербей, андан көрө бир акырын сүйлөп деле чечсек болот. Азыр Нургазы бир тууганыбыз блогерибиз видео жүктөптүр. Өтө сонун сөздөрдү сүйлөптүр да. Бир жерге чогулуп туруп, кеңеш машвара кылып туруп чечсек болот да. Бирибизди кемситпей. Азыр сиздердин Мухаммед Бутуганым сизге азыр дагы бирөөсү личкаңызга жаман сөз жазып берсе, бул жерде өзү кыргыздар бирибизди тытышабыз да, капалашабыз. Андан көрүп капалашып эмне кылабыз? Бир инсандын көңүлү ооруту кабан бузгандан жаман деген хадис бар да. Келгиле туугандар, аны акырындык менен эле кеңешип чечишели. Анан жанагы регистрация, анан бирөөгө акчаны арендага выкупка машина берип туруп кидет эткен биздин кыргыз туугандарыбыз бар. Чогулган жерде мен дагы айтам, мен да күбө болгонмун. Бир досум кидала болгон ал жөнүндө. Анда мен дагы колдойм. Регистрация жөнүндө мен дагы колдойм. Жанагы блогерлик видеого тартылмайын эмесини Нургазы Биртуганов айткандай далилдеп анан сүйлөсөңөр жакшы болмок, Мухаммед. Эми жаман сөз сүйлөө баардын колунан келет да. Баары инсан сүйлөп кое берет жаман сөздөрдүчү. Анан көрүп бирибизди капа кылып, кабабызды талкалабайлы туугандар. Акырын сүйлөп чечсек жакшы болот. Бул блогерлердин кимдир бирөөгө пайдасы тийиши мүмкүн, кээде зыяны тийип калышы да мүмкүн. Себеби баардык блогерлерге тиешелүү сөз эмес. Кээ бир блогерлер пайдасыз нерселерди да тартып коер, эптеп эле баягы подписчик көбөйтүш максатында. Ошон үчүн туугандар, бизде блогерлер кээ бир инсандар тартатан нерсе, пайдалуу нерселер тартайлы, акыретибизге зыян болуп калат нерсени тартпайлы туугандар. Миллион берген чагында дагычы. Биз ошону колдон келишинче аракет кылып атабыз. Мындан кийин Аллах Таалам буйруса, акыретибизге зыян келип кала турган видеолор тартпаганга аракет кылабыз. Туугандар, бул машвараны, бул кеңешүүнү бир жерде отуруп чечсек жакшы болот. Азыр Мухаммед Биртуганов сизге жаман бир сүйлөсө бирөө, сиз капалашасыз, анан бири-бирибизди сөгүшөсүздөр да, капала бекер ызычуу сөздөр көп болот. Assalamu alaikum.